Азыр кайсыл мезгилге карабастан дүкөндөрдөн дээрлик бардык жашылча жемиштерди сатып алууга болот. Бул азыктар өзүнүн өңүн, жаңылыгын жана максималдуу витаминдерин сактап калуу үчүн аларды сактоо эрежелерин туура колдонуу керек. Мисалы картошка. Картошка жакшы аба айлануусу бар, салкын, караңгы жерде сакталат. Ал эми өнүп кетпеш үчүн 2-3 алманы картошкага салынган баштыкка же кутуга салып коюңуз. Алма нымдуулукту тез сиңирип алгандыктан картошка өнбөйт. Менин картошкам балкондо пенопласт менен жылууланган фанера кутуда сакталат. Терезенин сыртында катуу суук болгондо кутучаны тери менен жаап коем. Картошканы муздаткычта сактоо жагымсыз, анткени нымдуулук жана суук анын даамына терс таасирин тийгизет. Капуста. Ак жана көк капустаны салкын жерге, кагазга ороп сактайм. Анын дээрлик бузулуп кетпегени жакты. Сырткы жалбырактары бир аз куурап калат экен. Ал эми муздаткычта көп орун албашы үчүн капустанын ар бир башын кагазга ороп балконго коебуз. Гезиттерди колдонбоңуз. Басмадан чыккан боек жашылчага сиңип кетиши мүмкүн жана мындай буюмдарды колдонуу өтө кооптуу. Пияз. Мен ар кандай сорттогу пиязды бири-биринен өзүнчө сактайм. Бөлмө караңгы, кургак жана салкын болушу керек. Температура болжолдуу түрдө 18 градустан жогору эмес. Пияз үчүн чоң себет же корзиналар жакшы. Ал жакшы желдетип турат. Кээ бирөөлөр пиязды нейлон колготкиге же торго илип коюшат. Мен аны анча жактырбайм. Аны ал жерден алып чыгуу кыйыныраак болуп эсептелинет. Ачуу калемпир. Кампада пияздан тышкары кызыл ачуу калемпирди сактайм. Мен аны мыкка, жипке илип коем. Эч кимди кыйнабайт, асылып кургап калат. Сабиз. Сабизди эч кандай жуубай, топурактан, кумдан же чоподон казылып алынган абалында сактайм. Чындыгында сабиздин кабыгы жука, ошондуктан аны жууп салсаңыз, аны сактоо мөөнөтүн кыскартасыз. Сабиз муздаткычта, желим баштыкта 2-5 градус жылуу температурада 2-3 жумага чейин эң сонун сакталат. Эгерде сиз жер үйдө жашасаңыз, жертөлөңүз болсо, анда сабизди кум салынган жайшикке сактаңыз. Сабизди кумга толук көмүп койсоңуз, казыла элек абалдагыдай сакталып тура берет. Кызылча. Кызылча каалаган салкын жерде сакталат. Муздаткычтын ылдыйкы текчесинде же жашылча бөлүмүндө, балкондо же жертөлөдө. Аны жайшикте, баштыкта же капта сактаңыз. Эгерде мен кызылчаны көп алсам, анын бир бөлүгүн муздаткычта, бир бөлүгүн балкондо сактайм. Эң негизгиси жашылчаны күн нурунан коргоо зарыл. Алма, помидор жана банан, ошондой эле алмурут, болгар калемпири жана башкалар башка жашылчалардан өзүнчө сакталышы керек. Алар бөлүп чыгарган өзгөчө зат этилен башка жашылча жемиштердин тез бышып кетишине шарт түзөт жана бул тамак аштын бузулушуна алып келет. Помидор. Эч качан помидорду башка жашылчалар менен бирге атайын бөлмөгө сактабаңыз. Мен эч качан помидорду башка жашылчалар менен бирге атайын бөлмөгө сактабайм. Муздаткычка такыр эле салбайм. Эмнегедир муздаткычта жаткан помидор даамсыз болуп калат. Ошондуктан мен аларды ашкана шкафынын текчесинде, тешиктери бар идишке сактайм. Айтмакчы, менин ашканам салкын, температура 18-19 градус. Ошондой эле мен помидорду көп өлчөмдө сатып албайм. Алар эскирип калбаш үчүн ар дайым салатка же тамакка эсептегенге аракет кылам. Лимон. Мына муздаткычтын эшигинде лимондорум бар. Бузулуп кетпесин деп баштыкка салбайм. Кесилген лимон менин тарелкамда турат. Кесилген жер кургап калбаш үчүн лимонду шекерге малып тарелкага салып коем. Ал эми лимон ачуу же кычкыл тамакка керек болсо, аны тузга малып тарелкага салып ылдый каратып коем. Көбүнчө мандарин менен апельсиндерди балконго кармайм. Анан алар аз калганда баштыксыз муздаткычтын эшигине коюп коем.